Мына урматтуу кыргызстандыктар Кеника Гиннесага киребиз деп азыр чамынып аткан кезде алардын арасынан өзгөчө Гиннесанын алдыңкы катарына кирем деген бир Эрлан аттуу экебиз азыр өзүнүн ой пикирин айтып туруп ишин баштамакчы кана. Кыргыздын жигиттери ошондой болуш керек, ошол менен бирге заманбап өнүгүүгө да келишибиз керек. Бүгүнкү күндө Кытайлар чыгарып аткан технологиядан аша турган деңгээлге биз колубуз менен жетиш керек. Ошондуктан Кудай буйрса мен азыр 6 бычак менен 5 бармак турайм деп отурам. Эртеңки Гиннеске дагы эс туура боюнча дагы 6 бычак менен. Бирок алдын ала кечирим сурайм, бычактар мокоо экен. Болбосо көп эле турап жүрдүк эле. Кыргыз бычактар менен тураса элек, ошентсе дагы аракет кылып 6 бычак менен турайлы. Кызып коюңуз. Гиннеске киресиң, жанда турасың. Мындай бычактарды учкай кармашыбыз керек, себеби колун кесип алышы мүмкүн. Бычактар дагы тең болуш керек, баардыгы мына 6 бычак тең бири-бирине тең. Мына мокок болуп туруп кичине өтпөй жатат. Ошентсе дагы кыргыз бычак болсо шарсылдайт. Башкалар турайбыз деп колуңарды кесип албагыла. 5-6 жылдык аракетибиз бар, ошондуктан мына бул майда улам үстүнөн кете берет дагы, бирок арбыйт да. Мына тойлорго барсак, же болбосо бир кудага барып калсак, 5-6 кишиникин бир эле турап койсок болот. Мына бул чөп чапкан комбайн сыяктуу да, бат кете берет да. Ошондуктан бардыгыбыз тең күчтүү болушубуз керек. Кыргыздар өнүккөн мамлекеттин катарында эмес, биз өнүккөн мамлекеттердин алдыңкы сабында туруп, 5 бармак Гиннеске кирсе, ар бир турист келип, 5 бармак чыккан кыргыздын этине тамагын жейбиз деп, ар бир кафебизде 5 бармак жана чучук тура берсин. Рахмат. Ай бале.